Айымдар дагы эркектерди жолдошторун кармап алып же болбосо аңдып ошол нерсе менен токтотом десе, тескерисинче жаңылат. Ойноштукка барган кыздардын 80-90%-нын атасы жоктор. Ажырашкан. Атабыз өлтүрүп коет деп коркчук да, туурабы? Атабыз бир нерсе кылып коет деп коркобуз. Кыздарыбыз бузулду дешип атпайбы? А бирок ошону бузган тескерисинче эркектер болот. Бир союктуу кызга бир нече эркектер келип атпайбы? Мисалы 100гө чейин. Балким күндө келбейт да. Бир эркек мисалы 3-4 күндө же болбосо бир жумада бир ойноштукка бара турган, ошол союктарга бара турган болсо, ал жерде 100дөн ашык эркектер барып атпайбы, туурабы? Себеби алар сүйүү издейт. Коркутуп өстүрө турган болсок, алар ушундай бир зыян тартса дагы айткандан коркот. Бунун аркасында бир эле нерсе турат. Саламатсыздарбы, биздин Назига айым подкастынын көрүүчүлөрү. Кайрадан биз, жанымда психолог жана интим-гимнастика тренерасы Шербекова жана мен Аида Абдирасулова. Назига айым, биздин ушундай студиябызга кош келиптирсиз. Кайрадан көрүшкөнүбүзгө кубанычтабыз. Бүгүн биз азыркы учурда актуал болуп жаткан темаларды козгойбуз. Алар эмне десек, проституция, ушул сыяктуу зордук зомбулук тууралуу. Анткени кыздарыбыз кээ бир жерден өзүн коргой албай жатат, мажбурлап ушул балким ушул тарапка келип калып атат. Ушул тууралуу бүгүн маектешебиз. Биринчи эле суроо мындай болсун: эмне себептен кыздар ушул проституцияга барат? Эмне үчүн бул ишке барат? Акча түрдөбү же болбосо башка дагы бир себептери барбы? Акча табуу керекпи дейсизби? Ассалам алейкум. Бул сурооңуздарга деген, бул суроого биринчи ага деген бир канча себептер болушу мүмкүн. Мунун аркасында эң биринчи мындай айтып кетишибиз керек: үйдөгү авторитеттин жоктугу. Мисалы, биринчи бул атанын көлөсү, атанын сүйүүсү жетпей калганын аркасында, же болбосо эненин сүйүүсү жетпей калганын аркасында так ушул көйгөй болушу мүмкүн. Бул биринчи себеби. Мисалы, албетте айымдарды, кыздарды коргой турган бул эң биринчи үйдө эркек, ата. Ата өзүнүн ролун жоготкон кезде, өзүнүн кандайдыр бир өзүнүн муктаждык, балага, кызга берүүчү муктаждыктары берилбегендин аркасында кыздар ушундай абалга келүүсү мүмкүн. Демек, байкап карап көрсөңүздөр, ойноштукка барган кыздардын 80-90%-нын атасы жоктор. Ажырашкан же болбосо атасы жумшактар. Бизде мисалы биз өзүбүз деле алып көрөлү. Биз атабыз эгерде жаштыгыбызда биздин дагы кыз болгонбуз, бойдок болгонбуз же болбосо биз дагы айымбыз, атабыз өлтүрүп коет деп коркчук да, туурабы? Атабыз бир нерсе кылып коет деп коркобуз. Ооба. Ошол биринчи себеби. Экинчи себеби телесный контакт. Дененин кучактоонун албоосу. Бул эне тараптан болот. Так биринчи себептер ушулар болушу мүмкүн. Түшүнүктүү. Анан бул негизи проституцияга көбүнчө эркектер барабы же аялдар барабы? Көбүнчө эгер статистикага карай турган болсок, ойноштукка барган бул биринчи эркектердин саны көп. Себеби деген бир айымга бир нече эркектер келүүсү мүмкүн. Балким 20, балким 30, балким 100 дегендей. Айымдар үй бүлө кургандан кийин 99% мындай бир туруктуу болот. Ойноштукка барбайт, же болбосо кандайдыр бир өздөрүнүн намысы бийик болот. Ал эми эркектер бул багытта өзүнүн нафсын кандыруу үчүн тескерисинче эркектер ал нерседе көбүрөөк, мындай айтканда, аялдарды көбүнчө кыздарыбыз бузулду дешип атпайбы? А бирок ошону бузган тескерисинче эркектер болот. Эркектер бул жакта көбүрөөк, эркектер саны дагы көп, плюс күнөөлүү эркек тараптарда көбүрөөк болот. Эркектер барбай койсо, кыздар деле ал ишти кылмаган эмес. Барбай койгондо дагы бул жерде саны боюнча дагы, мисалы, бир мисалы эмне дейбиз, бир союктуу кызга бир нече эркектер келип атпайбы? Мисалы 100гө чейин. Балким күндө келбейт да. Бир эркек мисалы 3-4 күндө же болбосо бир жумада бир ойноштукка бара турган, ошол союктарга бара турган болсо, ал жерде 100дөн ашык эркектер барып атпайбы, туурабы?
азыркы учурда мамлекеттин эң плюсу так ушул жумуштарды тыюу, ошого штрафтарды салуу, ушул закон киргизип койгону бизди кубандырат. Түшүндү. Анан бул жерде мындай да, ошол барган эркектерди эмес, көбүнчө кыздарды күнөөлөшөт бул иштечи. Эки тарапта тең болот да. Баргандар деле мисалга ошол кармалган кезде ушундай кармалды деп көп жаңылыктардан угуп калабыз. Кыздардын керек болсо жүзүнөн бери чыгарып салышкан күндөр болуп атпайбы? Ал эми барган эркектерди айткан адам жок да. Бул учурда аялдарга көбүрөөк кысым көрсөтүлүп атабы же болбосо кандай десек болот? Эми алсызга бар жерде күчтүүлөр алсызды басынтат. Бул жерде дагы алсыздарды басынтуу деген нерсе турат да. Күчкө салып алсыздарды басынтуу. Эмне үчүн ошол кызды, ошол бир сойкулукка барып аткан кыздын туугандары, мисалы, ата энеси, бир туугандары жокпу? Бар да турабы? Эмне үчүн алар коргой албады? Эмне үчүн? Көбүнчө ошол үйдөн албаган жылуулукту балким ошол нерседен алып аткан чыгар ошол кыздар. Бул жерде биз кыздарды эч качан күнөөлөбөйбүз. Алар билбеген абалда же болбосо өздөрүн байкабаган абалда, эмне үчүн ошол нерсеге барып атканын аңдабаган абалда баруусу мүмкүн. Балким алардын издегени башка. Алардын издегени балким мээримдир. Ал барганы менен бирок өкүнөт. Ичинде эмне үчүн ошол нерсеге барып атканын билбей, ыйлап, мен ошону жазап койдум, бирок эмне үчүн мындай болуп атканын билбей жатам деген кыздар кээде келет го бизге. Себеби алар сүйүү издейт, мээрим издейт мындай айтканда. Ошон үчүн мээрим, сүйүү бул ата тараптан да, эне тараптан да берилүү керек. Мисалы үчүн кээ бирөө барганын билип атат да, а бирок кээ бирөө мажбурлап, жылдап, ошол жака мисалы зордуктап алып барып, сен ошол иште кыласың дегендер да болот да. Мисалы үчүн жаш эле кыздар 14-15 жашта эмне үчүн алар ата энесине айта албайт? Же болбосо эмне себеп болуп атат да, бир жылда ушундай когондуктап, кордоп ушул кыздарды иштетип аткандары болуп атыптыр да. Бул мажбурлоодо болсо, биз деген баланы кичинекей кезинен баштап, сен эгерде мындай оозуңу жаап, сүйлөбө деген сыяктуу өстүрө турган болсок, коркутуп өстүрө турган болсок, алар ушундай бир зыян тартса дагы айткандан коркот. Айтсам, апам урат, же болбосо урушат, атам урат деген сыяктуу өзү ошол нерсени айта албоосу мүмкүн да. Бунун аркасында ошол нерсе болушу мүмкүн. Ошондуктан биз кичинекей кезинен кыскасы корголгон болсо, эгерде өзү корголуп өскөн болсо, ал өзүн коргой алат, жана зыян келип аткан учурда да айта алат. Биз балдарыбызга ошон үчүн эгерде сага бирөө зыян кылып атса, денеңди кармаганга эч кимдин акысы жок, сен денең кымбат, баалуу, бирөө чекеңи кармай турган болсо, тийише турган болсо, сөзсүз мага айт, мен сени коргой турган менмин деп алардын мээсине сөзсүз киргизүүбүз керек. Ата энелер ошону жеткирүү керек кыздарга. Түшүндү. Эми ушул проституцияны алдын алуу үчүн бизде кандай чараларды көрсөк болот? Өзүңүздүн оюңузду айта кетсеңиз. Аны алдын алыш үчүн, мисалы, бул эң биринчи эле эгерде Кудайдан коркпой турган болсо, анда бул нерсени биз эч качан токтото албайбыз. Бунун аркасында бир эле нерсе турат. Биз аны канча нерсе кылбайлы, эмне жасабайлы, биз аны токтото албайбыз. Бул руханий өсүү менен, эмоционалдык тараптан, руханий тараптан, жан дүйнөнүн өсүүсү менен гана токтой турган. Өзүн анализдеп, эмне үчүн ушул нерсеге барып атат? Муну биз башка тараптан кантип биз плюс менен бул нерсени биз мындай кандыра алабыз? Бул муктаждыкты кандыра алабыз. Так ошол нерсе менен иштөө менен жана Кудайдан коркуу менен гана бул нерсе тыйылат. Кудайдан коркпогон мамлекеттерде, же болбосо мындай дин карманбаган мамлекеттерде бул мындай эмнеси статистикага карай турган болсок өтө бийик, жогорку деңгээлде. Ал эми мусулман мамлекеттерде Кудайды тапкан мындай ислам өлкөлөрүндө бул нерсе дээрлик өтө аз. Анда дагы сырттан келген айымдар атайын барып иштешет. Дээрлик жок эсе деп айтсак болот да. Биз буну руханий өсүү менен гана токтото алабыз. Кудайдан коркуу керек. Кудайдан коркпойсуңбу? Анда ал нерсени жасай беришет. Аябай түшүнүктүү болду. Адам өзүн токтотпосо, демек башка тараптан токтотуу таасир бербейт э? Эч качан биз мисалы айымдар дагы эркектерди, жолдошторун кармап алып, же болбосо аңдып, ошол нерсе менен токтотом десе, тескерисинче жаңылат. Эч ким антип токтото алган эмес. Наоборот, тескерисинче күчөтүүбүз мүмкүн. Себеби бир нерседен тоскон сайын адам күчөй берет го. Ооба, калуусу арта берет.
Аны биз бир гана руханий өсүү менен, Кудайды табуу менен, Кудайдан коркуу менен гана бул тараттан, кыскасы Кудайды таппаган адамдар жаныбар сыяктуу болуп калат да. Түшүнүктүү. Биз маегибизди ушул жерден токтото турабыз. Эгер сиздерде кандайдыр бир кызыктуу суроолор же оюңузга келген ойлор болсо, бизге комментарийге бөлүшсөңүздөр болот. Биз ар дайым ачыкпыз, суроолоруңуздарды бериңиздер. Биз ошол темалар аркылуу сиздерге буюрса кызыктуу жана керектүү подкасттарды тарта беребиз. Бизге келип бергениңизге чоң рахмат. Кайрадан көрүшкөнчө саламатта калыңыздар.